Саламатсыңар. Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабакта кыргыз тилинде колдонулуп келе жаткан сөздөрдүн лексикалык маанилерин талдайбыз. Эмесе сабагыбызды баштадык. Дүмүрчөк, чек, квитанция, чек. Дүмүрчөк биринчи мааниси. Бул банк өкүлдөрү тарабынан кардарга кандайдыр бир суммада акча берүүгө уруксат кагазы, мындайча айтканда документи. Дүмүрчөк экинчи мааниси кардардын алган товарына акча төлөгөндүгүн тастыктоочу, кассадан берилүүчү талон. Шилтеме. Шилтеме ссылка, линк. Шилтеме интернет тармагында файл жүктөө, маалымат алмашуу, сайттарга өтүү үчүн колдонулуучу текстик документ болуп саналат. Быйтыкча смайлик, эмоджи. Быйтыкча англис тилинен алынган смайли, күлүп туруучу дегенди билдирет. Быйтыкчалар адамдын эмоцияларын графика жүзүндө жазуу болуп саналат. Тайпа, тайпа, группа, групп. Тайпа бул кандайдыр бир кызыкчылыктары бирдей болгон адамдардын тобу аталат. Мисалы, мугалимдер тайпасы, окумуштуулар тайпасы, спортсмендер тайпасы жана башка. Сабагыбыз ушуну менен соңуна чыкты. Кыргыз тилин үйрөнүүдө баардыгыңарга ийгиликтерди каалаймын. Кийинки сабактардан жолугушканга чейин саламатта туруңуздар.